президент отырған біздің ағайларды жетеден Нурман Чүкенчилерге келгенде ошол биринчи жолу кыргыз тили жөнүндөгү закондун кабыл алышы, кыргыз тилинин бир өзүнчө макам алышына чоң салым кошкон кишилер келишпек болуп жатат, келет деп ойлойм. Анан алардын арасынан Сулайман агай келип отуруп, кишеси бар президентибиз. Чоң ыраазычылык билдирем. Ошого убакытта келип биздин майрамга катышып келип экинчиден, албетте уюштуруучуларга биз Кыргыз Шиналарабай Кыргыз мамлекеттик университетинин кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын президенти намындагы тил комиссиясынын жетекчилиги жана кызматкерлери жумшак уюштурду бүгүн. Чоң ыраазычылык билдирем. Анан албетте бүгүн келип катышып отурган кыргыз тилин мамлекеттик тилде өнүктүрүү багытында ошонун оорачылыгын тартып, ошонун көйгөйүн чечип, ар бириңер бир кадамдан болсо дагы ошол максатка жетүүгө кадам таштап келаткан чоң окумуштуу барып отурат жаягы силерге чоң ыраазычылык билдирем. Убакытта ушул жыйынга келген үчүн. Эми кыргыз тили мамлекеттик тил жөнүндө көйгөй биздин республикада чынын айтканда абдан көптөн бери айтылып, жазылып, анан аягына чейин жетпей келаткан маселелердин бири. Башка республикаларга болгондо ошо биздин кошуна мамлекеттерди, коңшу мамлекеттерди караганда эле көрүнүп турат биздин таасирде эмне жетишкендик албетте 30 жылдыкты белгилеп атканда биз сөз жок айтып коюшубуз керек. Ошондо парламент, ошондогу мамлекеттик тил жөнүндө закондун кабыл алышына салым кошкон биздин инсандар абдан чоң эрдик кылган, резолюцияда да жазылган, азыр дагы өздөрүнүн эскерүүлөрүн айтып берет болуш керек. Анан мен муну белгилеп атканым, эскерип атканым мен ойлойм, азыр да ушу кыргыз коомчулугуна, мен айтат элем ушу кыргыз коомчулугуна албетте бийлик, расмий бийлик, коомдук бийлик өздөрүнүн аракеттерин жасайт, но менин оюмча мамлекеттик тилдин мындан ары жакшы ошол жылдарда мындан 30 жыл мурун кудай болгон бир чоң секирик кадам жасай турганына коомчулуктун салымы өзгөчө болуш керек деп ойлойм. Эгер коомчулук кабыл албаса, коомчулук кыймылдабаса, канчалык закон кабыл албайлы, акча каражат бөлбөйлү, саясий чечимдерге барбайлы, маселе менин оюмча натыйжасын жакшы берүү болуш керек. Ошондуктан силердин баардыгыңарды чакырат элем. Силер аркылуу силер окуп аткан студенттерди, силер менен иштеп аткан окумуштууларды, силер менен жашап аткан кыргыздарды ушу мамлекеттик тил маселесине жакшы көңүл буруп, анан баарыбыз коломолуп, жигердүүлүк менен мындан ары кийинки бир секирик жасасак. Анан ошол өңүттө мен ойлойм, бүгүнкү отурумда жакшы баяндамалар болот, жакшы талкуулар болот, жакшы чечим кабыл алынат. Анан ошонун аткарылышыбыз менен баарыбыз иштешибиз керек. Рахмат, көңүл буруңузга.